Казып аткан жерлердеги өндүрүштүк таштандык калдыктардын көбүн көрүп атасыздар мында. Урандын калдыктарынын баардыгы ушул жерде сакталып турат. Уже уйлардын, жылкылардын балдары уже мутант болуп төрөлүп атат да. Тилекке каршы 5-6-дагы Кадыралиев дагы мындай иш-аракеттер жасаган жок да. Алып койгон лицензияны соттун чечими менен алар кайра восстановление кылды. Маселе ошондо ал. Геологиялык мурас деген жерлер мамлекеттин тизмесине геологиялык мурас катары кирбей калган да. Бул видео материал ушул жылдын 8-февраль күнү Facebook социалдык тармагына тарады. Андан биз Кажысайдагы уран калдыктары жаткан жерлерди каздырбайбыз деген жаштардын көчөгө чыкканын көрөбүз. Мына ушундай демилге менен чыккан жаштар тоону казып топурак ташып бараткан оор техникалардын жолун тороп, кайра төктүртүшкөн. Эски жарадан корккон эл, эгер уран жаткан аймак ачылып кала турган болсо, анда кайрадан чоң катастрофа болорун айтып чочулашууда. Само көкөнбай эле солдун населениеге каршы чыгып атат, каздыргангарчы. Ал эми даже муну казганга байланыштуу, эмеге байланыштуучу. Уже уйлардын, жылкылардын балдары уже мутант болуп төрөлүп атат да, уже адамдарга да зыян келтирчү деп болот. Туу аркылуу завод коргончу билесиңер. Хоста хранилище деген аякта уран астында көмүлгөн жерлерде аяк радиация чыгат, аны ачып атышат да, булар кызылдай эле ачып атат. Ачкандан же радиация чыккандан зыянынан. Мына ушундай жагдай жаралып калган соң биздин чыгармачылык топ маселени жеринен барып чагылдырууну эп көрдүк. Чогулган жаштар бизди түз эле Кажысай айынын үстү жагындагы Сөгөтү деп аталган аймактагы казылган жерге алып жөнөштү. Айыл аралап тоону көздөй бет алдык. Казып атат, казылып келатат. Бир канча жылдан бери баягы элдин жаштардын каршы туруусу менен убактылуу токтоп калганы менен, бирок казып аткан жерлердеги өндүрүштүк таштандык калдыктардын көбүн көрүп атасыздар мында. Могу калдыктардын баардыгы уже бош порода. Мунун баардыгы бизде сел, кыян, жаанчыл мезгилдерде абдан көп жүрөт. Ушул аймактарда абдан көп жүрөт. Кыян эгер сел жана башка суу агымдары катуу жүрө турган болсо, агып кирип эле кайрадан көлүбүзгө куят мунун баардыгы. Мына түп-түз мына көрүп турасыз. Мына сай менен агып барып туруп эле көлгө куят. Могу кыртыштын пайда болгонуна, могу өзү кыртыштын турганына канчалаган кылымдар өттү. Бирок биз ошол кыртыштын баарын мондай борпоң артыбыздагы өндүрүштөн калган, өзгө керектүүнү алып, калганын баарын калтырып кетип бараткан кыртыш борпоң катмарга айлантып баратабыз. Мунун баары эртең ошентип кала турган болсо, муну ким жооптуу болуп, ким көзөмөлгө алып кайра жөндөйт мисалы. Биз эми бул ушундай кооз жаратылышты сактайлы деген максатта эле каршы чыгып келип атабыз. Булар иштетебиз деп коюп эле айыл өкмөткө болбогон акчаларды беришип эле, ошонун аркасынан эле ташып кетип атат да баардык нерсени. Кандай кооз ар түрлүү светтер менен турат, өзүбүз да азыр басып барып бүт аралап келдик. Тим эле жаның кейит да. Ысык көлдүн тескей жээгинде жашаган жергиликтүү активисттер андагы тоолорду каздырууга караманча каршы чыгышууда. Анткени Союз убагында казылган уран калдыгы бар. Эгер анын үстүн алып козгоп жибере турган болсо, анда чоң маселе жараларын эскертишүүдө. Эл ууланып өсүмдүктөр өспөй, жашоого мүмкүн болбой каларын айтып, кооптонуп жаткандарын жашырышкан жок. Анан бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына могу жондун ар жагында эле уран иштетилип келген убагында. СССР убагында уран казылып, уран иштетилип келген. Урандын калдыктарынын баардыгы ушул жерде сакталып турат. Могул жердин алдында дагы уран жок дей турган далил деле жок. Биз турган жерде деле радиациялык баягы күч жана башка калдыктардын баардыгы толук болушу мүмкүн бул жакта. Анан ушунун баардыгын ачып,
илимий кандай негизделип келип могул изилдөө чалгындоо жана казуу иштерин жүргүзүп атат толук маалыматыбыз эле жок. Биринчи кезекте негизи геопарк же болбосо могу геологиялык ушундай дүйнөлүк мааниге ээ мурастарды ачып изилдеп же мондай иштетүүдөн мурун биринчи кезекте элге толук маалымат жетиш керек да. Деги эле мондай кен байлыктарын иштетүүдө элдин улук саатын алып, элге толук маалымат берип, андан кийин гана иштетүүгө мүмкүн да. 2020-жылы дал ушул аймакта чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн 5-6 деген фирманын лицензия утуп алганын билдик. Жергиликтүү бийликтин айтымында, бирок ал компания чалгындоо иштерин жүргүзгөн эмес. Башкача айтканда, келишимде көрсөтүлгөн нормаларды сактабай, казуу иштери менен алектенишкен дейт. Айыл өкмөттүн маалыматы боюнча, компания кафел чыгарууга керектүү делген заттарды алып, кара балтага ташып турушкан. Мындай көрүнүшкө каршы чыккан эл жаратылышты коргоо максатында оор техникалардын ишин токтотуп, кенди жабууга аракет кылып келишет. Азыр жаңы өзгөрүү кириптир. Мурун ушул эң биринчи лицензия алгандан кийин биринчи келип коомдугуга өтүш керек да. Коомдугуга өтүп, элдин макулдугу болгондон кийин анан казуу иштерин башташ керек да. Тилекке каршы бул 5-6-дагы Кадыралиев дагы мындай иш аракеттер жасаган жок да. Ошол эң биринчи этаптарын жасаган эмес. Элдин баягы макулдуктарын алган эмес деген кеп да. Анан булар ошол жанагындай ошол келишимде көрсөтүлгөн пункттарды аткарбагандыгына байланыштуу ушул токтотулган. Өткөн жылы ушул лицензиясы жокко чыккан. Бизге администрация тарабынан билдирүү келип, ушундай 5-6 уюмунун лицензиясы жокко чыккандыгы боюнча бизге маалымат келген. Биз ошонун жыйынтыгы менен 5-6-га 2 ирет ушул рекрутация кылгыла деген катты жөнөткөнбүз да, бирок эч кандай жооп болгон эмес тилекке каршы. Кен казган компанияга болгон жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгы күчөп турган учурда тагыраагы 2021-жылы 5-6 компаниясынын лицензиясы жокко чыгат. Бирок иш ушуну менен эле бүтүп калган жок. 5-6 компаниясы Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин чечими боюнча шаардык сотко кайрылып утуп алышкан. Башкача айтканда, кайра лицензиясын кайтарып алганын Тоң райондук администрациясы айтып жатат. ГКПН берген лицензияны, алып койгон лицензияны соттун чечими менен алар кайра восстановление кылды. Маселе ошондо азырчы. 5-6 мурда лицензияны жокко чыгарса ГКПН өзүнүн чечими менен. Азыр ошол чечимди сотко берип туруп, Бишкек шаардык соту ал ГКПН чечимин сотко чыгарып салды да. Мына айтканда 5-6-га мүмкүнчүлүк берди, баары иштей берди. Лицензия калыбына келди, маселе ошондо да. Анан биз азыр акимде тапшырма бердик. Күнчө шайлоо өкмөтү ошол мисалы үчүн Бишкек шаардык соттон жокко чыккан учурда ГКПН өзүнүн чечимин коргоп, жогорку сотко апелляция бериш керек болчу да. Алар как бездействие кылып туруп, аны убакыт өткөрбөйдү, 1 айлык. Всё уже ал полностью күчүнө кирди ал чечим. Эми сотко кайрылыш үчүн кайра жаңы ачылган жагдай менен кайрылыш керек да. Мен эми юрист эмес, но примерно билем да, ушундай кылыш керек. Азыр биякта ГКПНдин бездействиясы менен ошол соттун чечими күчүнө кирип калды уже. Эми маселе мында болуп атат да, азыр Күнчө шайлоо өкмөтү ошол доо арыз берүү убактыны восстановление кылып берүү жөнүндө сотко кайрылып, анан ошол сот ГКПнин чечимин кайра сотко бериш керек. Ошону берип, ошол сот чечимди жокко чыгарбаса, биз ушинтип жүрө беребиз да. Адилет министрлигинин сайтына баш бакканыбызда 5-6 компаниясынын негиздөөчүсү катары Шаршембек Сардар деген жаран көрсөтүлгөн. Интернет булактарынан бул киши тууралуу түрдүү маалыматтарды таап алдык. Ал Талоос областындагы Манас шайлоо округунан талапкерлигин коюп депутаттыкка аттангандардын бири экен. Шайлоонун үгүт иштери жүрүп жаткан убакта талапкерге карата нааразычылык билдирип кайрылуу жолдошкондор болгон. Кимдер деп кызыгып калдыңыздарбы? Анда айтып берели. Кактус медиага чыккан макалага таянсак, алар ошол эле 5-6 фирмасынын айдоочулары болушкан. Кызматкерлер эмгек акысын ала албай, жетекчиси Шаршембек Сардарга алданып калышкандарын айтышкан. Тагыраагы баш аягы болуп 3 миллион сомго күйгөндөрүн билгизишкен. Саламатсыздарбы? 2017-жылы күзүндө Кайшсайдан Бишкекте Кытайлардын кафельный заводуна перевозка топурагын ташып беребиз. Ошол жылдан бери
биздин акчаны бербей келатат. Сардар байке жана ошондой эле Адилет деген бала экөө, булар партнерлор болчу башында. Бул экөө бири-бирине шылтап отуруп, ал берет, жок тиги берет болуп отуруп, ушунча убакыт өтүп кетти. Ушуга кандай чара көрөсүңөр? Шаршанбек Сардар деген адам ошол 5 алтын деген фирманын аты менен бизди тарттырышкан. Өзүмдүн менчик машинам менен тарткан. Кыскасы мага мен мындай средний менен эсептегенде 250 000 сом карыз. Ачык маалымат булактарына баш бакканыбызда компания тууралуу төмөндөгүдөй маалыматтарды таап алдык. Жалпысынан Сөгөт аймагы мамлекеттеги айыл чарба багытындагы жерлердин тизмесине кирет экен. 2019-жылы ал участканын камакка алганын да көрдүк. Ал эми 2017-жылы болсо 5 алтын компаниясы Сөгөт аймагынан 6,5 гектар жерди ижарага алыптыр. Документтер боюнча компания ал жерди жайыт катары гана колдоно алат деп турат. Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, кой, уй, эчки сыяктуу бодо малдарды багып, мал чарбачылык менен алектенсе болот экен. А бирок компания андай иштерди жасабай тоодогу топурактарды ташып, казуу иштерин жүргүзүшкөн. Кандай максатта, эмне максатта экенсиздер? Жалгыздар белем, каяка ташып атканы, эмне иш болуп атканы? Жок, ал келишимде көрсөтүлгөн эмес, анын бар. Ташуу иштери ушул Карабалтага ташышкан. Карабалтага кабель чыгат да. Кабель чыгаруу үчүн, э? Сиздерде ушундай эле маалымат бар. Лицензияда ошол казуу иштерине деп эле берилет да. Анан ал жерде кандай жол менен иштетилет, каяка ташылат деп жазылбайт да. Бул ошо компаниянын өзүнүн ички тартиби. Бул жактан деле көп бюджетке пайда түшпөйт чындыгында. Соцпакет деп коет. Соцпакетте биз ушу 5 алтындан тоннасына 15 сомдон гана деп макулдашылган. Башында 10 сомдон деп макулдашылган. Кийин аны 15 сомго көтөргөнбүз. Себеби андан жогоруда көтөрө да албайт экенбиз. Мыйзамда ошондой жол көрсөтүлгөн эмес экен да. Анан реалити жанагы ген иштетүүдөгү пайда дагы бул бизге аз гана пайызы түшөт, калганы баары республикага кетет да. Ошон үчүн бизге мындай казуу иштеринин анчалык деле көп пайдасы жок. Жогорудагы маалыматтарга комментарий алуу үчүн 5 алтын компаниясы менен байланышууга аракет кылдык. Бирок андан эч кандай майнап чыккан жок. Адилет министрлигинде да компаниянын телефон номерлери жазылган эмес. Шаршенбек Сардардын аты аталган башка дагы 4 компанияга чалууларды аткарып көрдүк. Андагы номерлердин бири да иштебейт экен. Алло, саламатсызбы? Шаршенбеков Сардар сизде? Жок, адашча болгон. Сиздин номериңиз эмеспи бул? Жок. 5 алтын компаниясында директор катары көрсөтүлгөнсүз го, сизби бул? Жок, адашча болгон. Эгер 5 алтын компаниясы айтылган маалыматтар боюнча жооп беребиз десе, микрофон сунууга даярбыз. Мына ушундан улам жайыт жана асыл тукум мал чарба департаментине кайрылдык. Алардын маалыматы боюнча жайыт катары пайдаланууга берилген жерден кен казыла турган болсо анда ага лицензия керектелет. Ошол эле учурда жергиликтүү элдин макулдугун да алуусу керек. Эгер ошол жердеги жашоочулар кен казууга каршы чыга турган болсо, анда маселе жарала берет дейт. Лицензия алгандан кийин мисалы ким иштетемизсе, лицензия берүүчү органдан лицензия алып келип, жергиликтүү орган өз алдынча башкаруу органдары эл менен кеңеш бана берет да. Элдин жергиликтүү органда өз алдынча башкаруу органдарда ролу чоң да бул жерде берүүдө. Ошондой. Ролу чоң дейсизби? Ал үчүн лицензияны алып эле барып, анан казып өрөм деген сөз эмес экен да. Бирок лицензия алганда мыйзамда бар, препятствие андай ошондой да мыйзамда бар, баягы тоскоол кылбай, баягы эгер Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө, экологиялык жактан немелерди сактайм десе, тоже шарт түзүп берген эмеси бар да. Бир ошондой закон, мыйзам, недрак жер, недрак жөнүндө мыйзамга бар, ошондо жазылган бар, ошол жерде кандай иш алып барыш керек. Бул 19-2018-жылда чыккан. Сиздерге маалымат түшөбү? Кайсы бир жайыт жерлер ушундай лицензия алды кен казууга деген? Жок, бизге андай түшпөйт. Биз ал кен казууларын биз көп эме кылбайбыз да.
жайыт комитет, айыл өкмөттөр өздөрү берип эле тиги лицензия алып келип берип ошо иш жүргүзүшөт да. А бизге департамент кандай кайрылбайт, жерден кен казат эле кандай эмне деп андай эмне жок бизде. Жок, лицензия алган компания. Жок, лицензия алган компаниялар бизге кайрылбайт да. Учурда кен казган компания менен жергиликтүү элдин ортосундагы абал бир кылка эмес. Мындай ызы чууга чекит коюла электе дагы бир Майрамбек Кадыралиев деген жеке ишкер чыга келет. Ал ошол эле участкадан дээрлик 3 гектарга жакын жер сурап, кирпич чыгарып иштетмекчи болот. Колунда лицензиясы да болгон. Бирок ага жергиликтүү бийлик уруксат берген эмес. Анткени Сөгөтү участкасы толугу менен Тескей геопарк аймагынын геообъектилер тизмесине кирип калган. Мындай чечимге макул болбогон Кадыралиев айыл өкмөттүн үстүнөн прокуратурага арызданыптыр. Ушул 5-6 кийин бизге жеке ишкер келген Кадыралиев Майрамбек деген киши. Ал киши ушул түндүк тарабынан 2 гектар 91 сотук жерди дагы ошол кирпич иштетүүгө деп сурап келген. Бул кишинин, бул адамдын кайрылуусу ушул кеңеште 3 ирет каралды. Биз 3-жолу ушул туризм тармагы негизи биздин райондо баягы приоритеттүү тармак болгондуктан биз ушул өңүттө жылдыз эжелер менен буга чейин ушул геопарк боюнча көп иштерди алып баргандыгыбыз үчүн биз каршы болгонбуз да ал кишиге иштетүүгө берүүгө. Анан ал киши азыр прокуратура органдарына кайрылган, бүгүнкү күндө ошо тергелип атат. Кадыралиев сиздердин үстүңүздөрдөн эмне деп кайрылып атат прокуратурага? Азыр эми алардын тергөө иштери кандай жүрүп атканы боюнча маалыматым жок, бирок жалпы жонунан айтканда алар эмненин негизинде силер макулдук берген жоксуңар, кана геообъектке кирген бир подтверждающий документтер барбы? Ошол эгерде документтерин алып келсеңер, анда биз дагы башка жолдорго барабыз дегенде талапты коюп атышат алар. Байкаганыңыздардай жергиликтүү бийлик өзү турган аймакты коргоо менен убара. Ал эми кен иштеткен компаниялардын максаты башка. Кандай жол менен болбосун тоодогу топурактарды ташууга кызыктар. Бирок ошол эле учурда активисттерден турган демилгелүү топ түзүлүп, жаратылышты сактап калуу аракетин кылышууда. Алар Ысык-Көл областынын Тескей жээгин ЮНЕСКОнун геопарк статусун ыйгарууга жетишүүгө ниеттенишүүдө. Көпчүлүк чиновниктерибиз коркот, ЮНЕСКО деген бул сактап коет, тийгизбейт. Мисалы Сулайман тоодогудай же болбосо Бурананын айланасындай курулуштарды курдуртпайт, кен байлыктарды каздыртпайт. Көп нерсеге ЮНЕСКО жолтоо болот. Эмнеге кереги бар ЮНЕСКОга деген дагы ойду ойлошот да. А биякта геопарк ЮНЕСКОда мисалы үчүн кен байлыктарды казбагыла, тийбегиле деп кийлигише албайт. Бул мамлекеттин экономикасын өстүрүүдө ички иши. Бирок боорекил жердегидей геологиялык мурас деген жердин үстүндө турган ландшафттарды бузбагыла дейт да. Ушуну сактап туруп, кен байлыктарды казып талкалап салганда аз эле пайда көрөт, а сактап туруп ушул жерге минерал таштардын музейин кылып, геомузей кылып койсоңор, мисалы таштардын музейин, же болбосо палеонтологический музей кылып койсоңор, мына азыр open air форматында ачык асман алдында көптөгөн музейлер бар да дүйнөдөчү. Ошондой музейге айланып койсоңор, мына бул жакта жакын эле жерде 2 километр жерде кыштакча бар. Ал жердеги элдер келген туристтерге конок үйлөрүн ачса болот. 2021-жылы Сөгөтү участкасы атайын изилдөөдөн өткөн. Тянь-Шань тоо ыркаларын изилдеген окумуштуулар бул тоолор өткөн доорлордун калдыктары болуп эсептелерин айтышкан. Аймак деңиз астында болгондуктан ушундай кырка тоолор пайда болгон дешүүдө. Кызгыл түскө боелгон топурактын курамында бир канчалаган химиялык элементтер, минералдык заттар бар дешүүдө. Геологиялык мурас деп чет өлкөлүк эксперттер дагы келип айтып берип атпайбы, 55 миллион жылдык тарыхы бар депчи. Мына могул факты болуп атпайбы, могул толкундар келип катуу урганда анан ушу тектоникалык катмарлар көтөрүлүп, мындай табият өзү ушул кооздукту жаратып атат да. Анан бүгүнкү күндө ушундай кооздугу бар өлкөлөр өтө аз. Башка өлкөлөр искусственный шиверлерди жасап, бактарды отургузуп, шаркыратма кылып, туризмди кылса, а бизде табият баарын сонун жаратып койгон. Бизде бүт табиятта мындай факты менен турат да бул жерде. Жана мисалы азыр жана Кешим аралында эле геопарк кылып койгон Ирандан келген экспертиз айтып атат. Геопарк түзгөнгө чейин бизге 25 000 эле турист келчү дейт. А азыр биз ушундай жерлерибиздин баарын илимий негизде
бүт жазып чыгып көрсөттүк, ЮНЕСКОга киргиздик. Азыр 2,5 миллион турист келет, ушул жерлердин баарында экскурсия болот деп. Биз тарапта мындай эл менен, коомдук уюмдар менен, анан тиги жергиликтүү бийлик менен кызматташуу жакшы эле да. Бири-бирибизди түшүнүп, колдоп ушинтип иштешип атабыз. Бирок бир көйгөйүбүз ушул жерлерде геологиялык мурас деген жерлер мамлекеттин тизмесине геологиялык мурас катары кирбей калган да. Жөн эле жайыт катары кирип калган. Анан ушул жерлерден момундай топурактарды казууга, кварц, каолин казууга уруксат, лицензиялар берилип кеткен. Анан ушул геологиялык объект деген бир эмес, 2 геологиялык мурас деген жерибиз бүгүнкү күндө ошондой талкаланып атат, ушул жерлер жоголуп атат. Биз коомдук уюм катары, геопарк демилгечи катары ушул жерге мамлекет көңүл бөлсө, тиешелүү тизмелерге киргизсе, анан бизге жардам берсе деп ушу атайын коомчулукка кайрылууну туура көрдүк. Дал ушул жерден айтып коелу, жергиликтүү бийлик дагы Ысык көлдүн тескей жээгин ЮНЕСКОнун геопарк статусуна киргизүүгө кызыктар. Бул иш менен жүргөн демилгелүү топту колдоого алып, өз көмөктөрүн да көрсөтүп жатыптыр. Анткени кен казуудан жергиликтүү казынага кыйраган деле каражат түшпөйт деп жатышат. Андан көрө туристтик жайга айлантып, илимий изилдөө борборлору ачылса, пайдасы көбүрөөк болорун билдиришүүдө.